Жалал Абад шаарында 2023 жыл аткарылган жумуштардын отчету жана 2024 жыл аткарууга пландалган жумуштар. Жалал Абад шаарынын бюджети 2021 жылы 549,1 миллион сом, 2022 жылы 734,6 миллион сом болгон болсо, 2023 жылы 819,4 миллион сом деп бекитилип, 3 жылда шаардын бюджети 270,3 миллион сомго өстү. Ал эми 2024 жылга шаар бюджети 1 миллиард 51,8 миллион сом деп бекитилди. Жалал Абад шаарына 2023 жылы 2 миллиард 779,5 миллион сом инвестиция тартылды. Ошондой эле 2023 жылы 137 ишкана ачылып, 369 туруктуу жана 540 убактылуу жаңы жумуш орун түзүлдү. Жылы Жалал Абад шаарында республикалык жана жергиликтүү бюджеттен, Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунан жана демөөрчүлөр тарабынан бардык тармактарда ири курулуштар жасалды. Өзгөчө шаар көчөлөрүн реконструкциялоого көңүл бурулду. Атап айтканда, шаардын Борбордук көчөсү реконструкцияланып, Түмөнбай Байзаков атындагы проспект аталды. Ошондой эле Пушкин, Бекмамат Осмонов, Курманбек, Даниэлбек Малашев, Манас көчөлөрү республикалык бюджеттен Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен реконструкцияланса, Балтагулов, Калил Назаров жана башка бир катар ички көчөлөр жергиликтүү бюджеттен Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан реконструкцияланып, шаар аймагында жалпы узундугу 22,8 чакырым жолго асфальт төшөлүп, 17,8 чакырым узундукта тротуар курулду. Мындан сырткары Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен төмөнкү курулуштар жасалды. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын неврология, терапия жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнө 3 кабаттуу заманбап имарат курулду. Жалал Абад облустук кургавучукка каршы күрөшүү борборуна 3 кабаттуу жаңы имарат салынды. Инновациялык IT борбору курулду. Номер 1 кесиптик лицейдин имараттары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, Жалал Абад облусундагы олимпиадалык резервдеги республикалык колледжи болуп ачылуу алдында турат. 150 орундуу типтүү бала бакча курулду. Балдар ойночу комплекс курулду. Асфальт бетон чыгаруучу жана таш майдалоочу завод курулуп, мэриянын жол башкармалыгынын техникалык базасын чыңдоо максатында 4 дана шахман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу жана портер үлгүсүндөгү 1 дана автоунаа сатып алынды. Шаардын ирригация тармагын жакшыртып, бактарактарды техникалык суу менен камсыздоо максатында 2 дана скважинаны бургулоо, 2 дана скважинаны реконструкциялоо иши жүргүзүлдү. Учурда шаарда эс алуу парктары, жол четиндеги бактарактар, арыктар аркылуу сугарылып жатат. Шаардан Жалал Абад санаториясына чейин 3,6 чакырым тротуар курулду. Учурда таштандыларды иргөөчү заводдун курулушу кызуу жүрүп жатат. Ал эми 2 миллиард сомдон үнөмдөлгөн акча каражатка кинотеатр куруу жана Шабданбай Абдыраманов көчөсүн реконструкциялоо иши жүргүзүлмөкчү. Курулуштар муну менен эле чектелген жок. Тагыраагы республикалык бюджеттин эсебинен номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясына 3 кабаттан турган 375 орундуу кошумча окуу корпусу курулду. Ошондой эле номер 18 Манас Миң орто мектебине да 275 орундуу жаңы имарат салынды. Ал эми Аснабил кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу жана жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатка балдар ооруканасы үчүндө 3 кабаттуу 79 орунга ылайыкташкан балдар ооруканасы курулуп, пайдаланууга берилди. Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен да шаарда бир катар ири курулуштар жасалды. Атап айтканда, шаардын айыптоо тоосуна бийиктиги 50 метр болгон флагшток жана Жалал Абад стелласы орнотулуп, Токтогул эс алуу паркын реконструкциялоо, техникалык суу чыгаруучу 3 скважинаны реабилитациялоо иши жүргүзүлдү. Мындан сырткары, бир жабык типтеги кичи футбол аянтчасы курулду. Жергиликтүү бюджеттен Токтогул көчөсүндөгү аллея жана Түмөнбай Байзаков проспектисиндеги кароосуз калган сквер реконструкцияланды. Ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында 22 жайга адамдардын жүзүн тааный турган 43 дана камера орнотулду. Республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатка 10 дана электробус кубаттагычтар менен сатып алынды. Учурда автобустар жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүдө. Жалал Абад шаарында 2024 жылы жергиликтүү бюджеттен аткарыла турган жумуштар.
Курманбек атындагы стадионду капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүү жана кичи футболдук аянтча куруу жумуштары жүргүзүлөт. Ал эми демирчилер тарабынан стадиондун футбол талаасы гибриддик стадион болуп өзгөртүлдү. Шаардагы номер 19 мектептин мурдагы имаратын кайрадан бала бакчага айландыруу иши жүргүзүлөт. Тукубай Тайгараев аймактык башкармалыгындагы Камандар айылына спорт зал курулат. Алтын балалык эс алуу борборуна 4 коттедж курулат. Бул жылы да шаардагы жолдорду реконструкциялоого өзгөчө көңүл бурулат. Учурда Манас, Маяковский көчөлөрүндө жолду реконструкциялоо иши жүрүп жатат. Алдыда Тоголок Молдо, Вылцым, Мугол, Исакулов, Шукуров, Курортный Ключ, Матжакупов, Кимсанажы, Тазагүл Закирова көчөлөрүнө асфальт төшөлөт. Ал эми Бишкек Ош жолунан Жалал Абад шаарына кирген негизги жолго учурда Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан асфальт төшөө жумуштары башталды. Мындан сырткары Ибраимов, Абдрахманов, Жамашев, Манас проспектиси жана Азимов көчөлөрүн реконструкциялоо үчүн каражат бөлүп берүү үчүн министрлер кабинетине сунушталды. Ошондой эле Жалал Абад шаарындагы менчигинин түрүнө карабай бардык базарларды, автобекетти бир жайга көчүрүү үчүн 22 гектар жер аянтына заманбап базар куруу үчүн долбоор даярдалууда.